Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков Жогорку соттун судьялары жана видеоконференция байланыш аркылуу жергиликтүү соттордун төрагалары жана судьялары менен кеңешме өткөрдү. Замирбек Базарбеков учурда өлкөнүн экономикасы объективдүү себептерден улам белгилүү бир кризиске дуушар болуп жаткандыгын айтты. Биздин мамлекет дүйнөдөгү глобалдык процесстерден келип чыккан кризистин кесепеттерин жеңилдетүү үчүн бардык зарыл чараларды көрүп жатат. Ушуга байланыштуу жергиликтүү соттордогу аппарат кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатуу бир нече айдарга жылдырылып жатат. Буга аппарат кызматкерлерин түшүнүү менен мамиле кылууга чакырам деп билдирди төрага. Аппараттын эң муктаж болгон материалдык жактан кыйналган кызматкерлерине айлыктары көбөйтүлгөнгө чейин өз каражатымдан ар тараптуу материалдык колдоо көрсөтүүнү чечтим. Өзүм ыйык Рамазан айында мындай чечимге келип жатканым чын жүрөктөн болуп жатат. Муктаж болуп жаткан кызматкерлер убактылуу көрсөтүлүп жаткан жардамды алышат деген ишенимдемин. Жана бул демилгемди башкалар дагы, так айтканда, сиздер дагы колдошот деген ойдомун. Ушуну менен бирге эле сот тутумунун ардагерлери дагы жардамга муктаж болуп тургандыгын кошумчалады. Аларга дагы көңүл буруп туруу зарыл экендигин белгиледи. Жогорку соттун жана жергиликтүү соттордун судьялары Замирбек Базарбековдун демилгесин толугу менен колдой тургандыктарын билдиришти.